болсо биз билип жүргөн актриса, ырчы Гүлнур Асанова өзүнүн кесибин алмаштырат. Кайсыл кесипке алмаштырат болду экен? Аны чогуу көрөлү. Эң алгачкы баштаганда эле сиздин өзүңүздүн кесибиңиз болгон актрисалык анан ырчылык кесибиңизден баштасак. 6 жашымда ошол өзүмдүн апам деген чармачылды аябай баалаган адам катары мага көмөк көрсөткөн, кастингтерге катыштырып, анан ошол кастингден өтүп калып эле ошол фильмде түшүп баштагам. Аткарган образдарыңыздан мисалы өзүңүз эргүү аласызбы же тетирисинче мындай өзүңүзгө жакпаган мындай ушул жери кичине окшошпой калыптыр деген кемчиликтерди байкайсызбы? Албетте мен ар бир жумушуман кемчиликтерди байкайм. Себеби мен окумуш идеалдуу аткардым, жумуш идеалдуу ырдадым деп айтсам, анда мен өзүмдүн баягы көтөргөн, аябай өзүмдү жакшы көргөн адам болуп калам да. Ошондуктан ар бир жумушумда мен дайым аракет кылам каталарды издегенге. Албетте баягы көрө көрсө болот дегендей, баягы акыркы учурларда каталары азыраак болуп атат дегендей. Албетте, бирок бай эргүү менен балалык сезим, баягы сезим деп коет эмеспи? Ошол эргүү менен деп өзүмө кызыгып көргөн бир фильм бар. Кырал ботом 6 жашымда ушундай кичинекей болгон экем. Өзүмө кайра кээде таң калып коем. Алгач мен журналистика жакка кызыкчумун. Ичинен бирөөсү болгум келчү, диктор. Сулуу болуп эле чыгып эле, коюп жаңылыкты айтып эле. Диктор болуп сүйлөп туруп кетип калган жакшы көрчүмүн да. Албетте ар ким жаш балдар эле момпосу жакшы көрөт эмеспи? Анан бир кошунабыз бар болчу, ошо кошунабыз күндө сумкасына, чөнтөгүнө момпосулар толтура алып эле, куртой болуп эле мактанарчу эле да, магазин иштетишчү. Анан ушул магазинде шашпагын деп эле, ушундай деле мындай магазин иштетем деп элечи. Анан бирок баягы шартка байланыштуу же өзүң башка кесиптин ээси болгондуктан магазинди мындай дүкөн иштеткенге мындай мүмкүнчүлүк болгон жок да. Шаардын ичиндеги бир дүкөндөргө барып, балалык кыялыңызды орундатып дегендей иштеп көрбөйлүбү? Жарайт. Алдыда сизди чоң жоопкерчилик күтүп турат. Сиз даярсызбы? Эми болгон күчүбүздү жумшайбыз, даяр элебиз. Саламат. Сиз өчө элебиз? Ооба. Иштеп калдыңызбы? О, бир айдан бери иштеп атпаймынбы? Иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы, рахмат. Сүрөткө чыксам болобу? Болот. Тартпайсызбы? Килограммдык акылдар барбы? Бар, көрсөтөмбү? Жираз. Мына 10 килограммдык акыл, мына. Мышцы. Я вам покажу, где вход. Вы здесь работаете дома? Муздагы экен, ысыбайт экен дейм. Анан музыкалар угуп турган кыргызча кошулалар урдап. Бакам, эгерде сизге өзүң кесибиңен баштап, ушул жерде иште ай сайын 10 000 доллар төлөп беребиз десе эмне дейт элеңиз? 10 000 долларыбы? Ай сайын 10 000 доллар болсо иштейт болчу. Демек, ырчылык кесибиңизди таштамаксыз, э? Бирок кесибимди таштабайм го, ал сүйүктүү кесип да. Биринчи тапкан акчаңызды эмнеге жумшадыңыз эле? Негизи эле мен биринчи тапкан акчам окуп жүргөндө эле 7-класста сүрөт тартчумун да. Сүрөт тартып, ошонун акчасын топтоп мен бүтүп атканда мен бүтүрүү кечесинде өзүмө керектүү нерселерди алып алгам. Андан кийин эле ошол Бишкекке келип ошол экинчи иштеген акчам болду. Ошондо өзүмө сентябрга кийинчи кийимде окуу куралдарын бүт баарын экиден ашыкчасын менен алганга жетиштим. Демек, жаш кезиңизде эле чыгармачылык менен акча тапканды үйрөнгөн турбайсызбы? Абдан жакшы. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүз да соңуна келип жетти. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.